тарыхын жазып, тарых барактарына жазып келген. Жана биз ошол тарыхыбызга ар дайым каржылып, ким экенибизди билип турушубуз керек. Мемориалдык комплекске келгенде биз дин тарыхыбызды эстеп, ошо башыбыздан өткөн кыйынчылыктарды жана анда биздин кыргыз элибиздин эл болуп төтөлүшүнө салым кошкон инсандарыбызды эстеп, алардын кылган эмгектерин ошол өзүбүз дагы кийинки нинелерибизге же үйдөгүлөрүбүзгө айтып барып, аны эстеп, жана ошондой эле бул жердин өзүнчө бир өзүнүн атмосферасы бар экен. Себеби дегенде, сен келгенде сен өзүң кыргыз экениңди жана патриот болушуң керек экенин түшүнөт экенсиң. Эмне болсо да сен ошол жериңди, элиңди коргоого ар дайым даяр болушуң керек. Биз бүгүн креативдердин билим берүү комплекси 8 жана 11 класстар арасында Ата Бейит мемориалдык комплексине келдик. Биз болсо бул жерден биздин ата бабаларыбыздын өткөн тарыхы боюнча маалымат алып жатабыз. Ошондой эле 7 апрель 1916 болуп өткөн өрткөн, 1937-38 жылдар болгон Сталиндик революциялар, ошондой эле 2022 болуп өткөн окуялар жөнүндө биз маалымат алып жатабыз. Бул Ата Бейит мемориалдык комплексинде Сталиндик репрессияга кабылган 137-138 адамдын сөөгү жатат. Бул сөөктөр болсо биздин бүбү Кадыралиева апабыз жок болсо, бул сөөктөр ушул жакта жата бермек. Бул жерде ошол 138 баш сөөк табылып атат. Ошонун бирок бирөөсүнүн өзүгү аныкталбай калган.